Казакстан биринчи жолу активдерди башкаруу боюнча мамлекеттик компаниялардын 10-чу юбилейлик саммитин жана эл аралык форумун кабыл алууда. Астанага 19 өлкөнүн мекемелеринин, борбордук банктардын, эл аралык каржы институттарынын, инвестициялык компаниялардын өкүлдөрү жана тармактык серепчилер чогулушту. Жолугушуунун негизги темасы каржылык системалардын туруктуулугун жогорулатуу. Премьер-министрдин орун басары, улуттук экономика министри Серик Жумангариндин айтымында Казакстан IPAF'ти аймактык каржылык коопсуздукту бекемдөө жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүчү негизги аянтчылардын бири катары карайт. DMAS, DBX жана и-казына платформалары активдерди натыйжалуу башкарууга жардам берет. Ал эми жасалма интеллект технологиялары аларды баалоо, автоматташтырылган скоринг жана каржылык тобокелдиктерди талдоо үчүн колдонулат. Активдердеги көйгөйлөрдөн улам келип чыккан жүгүн азайтуу түздөн-түз бизнести насыялоону стимулдаштырат. 2026 жылдын 1-айларында корпоративдик секторго берилген жаңы насыялардын көлөмү 14,8%га өсүп, 8,9 триллион теңгеге жетти. Ал эми бизнести насыялоонун жалпы портфели 19 триллион теңгеден ашты. Айрыкча кайра иштетүүчү өнөр жайда жана металлургия тармагында олуттуу өсүш байкалууда. Буга айында гана насыялоонун көлөмү 14,9%га көбөйдү. Казакстан экономиканын реалдуу секторуна көйгөйлүү активдерден каражатты кайтарып жатат. Бул үчүн өлкө мамилесин өзгөртүүдө. Эми негизги басым тобокелдиктердин кесепеттерин жоюуга эмес, аларды эрте алдын алууга багытталат. Бул банктардын баланстарын жакшыртууга жана капиталды бошотууга мүмкүндүк берет. Каражаттар өндүрүштү, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталат. Казакстанга кесиптештердин тажрыйбасын үйрөнүү, активдерди башкаруучу компаниялар менен тыгыз кызматташтыкты жолго коюу жана мыкты тажрыйбаларды өздөштүрүү максатында келдик. Алган билимибизди өз өлкөбүздө бул рынокты мындан ары өнүктүрүү үчүн колдонууну пландап жатабыз.